Муну даярдап коелу бүгүн. А түштөн кийин барат. Түштөн азыр саат 12 болду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кеч киргенче 10 саат бар. 10 саатта могуларды полдурду бүгүн бүтүрүп албайлыбы? Дем алыш күнү азыр эле чечип туруп эле салып эле эртең менен. Бирок 6-күнү жүктөп койсок, дем алыштын эртең менен сутра эрте чыгып кеткенге жакшы. Эртең кечке чейин биз баргыча 2 саат, келгиче 2 саат, 4 саат. Ташыгыча 5 саат өтөт, анан орнотушу да керек да. Жетишпей калат. Биз мурун мергенчилик кылчубуз. Мергенчилик кылып ушу айыл жергесинде карышкыр маселеси аябай көп болгондуктан ушу карышкыр атуу боюнча аңчылык кылып калдык. Анан ушу райондогу жакшы аткан мергенчи балдар ушу башы кошулуп, анан бир команда болуп алып, анан ушу карышкырга аңчылык кыла баштадык да. Анан ошол негизинде анан балдар менен баарыбыз тааныш болуп калдык. Анан ошо карышкыр айыл жеринде мал чарбасына өтө зыян келтирген чоң проблема болду да. Анан ошон үчүн анан ошо карышкырлардын санын азайтуу максатта аңчылык кылып жүрдүк. Анан кийинчерээк ушу жаратылышты улам жаратылыш менен тыгыз байланышта болгондуктан ушу жаратылыштын аябай мындай чоң көйгөй болуп баратканын көрүп аттык. Мергенчилик эми бул кыргыз элинде өтө чоң, маанилүү чоң орунда элеген. Мисалы үчүн менин атам, чоң атам мергенчилер болгон. Бул илгери бронга алып калып элди бакчу мергенчилер. Кийин ошол мергенчилер мындай айтканда өзүнүн кызыкчылыгы үчүн аябай жаңы мылтыктар менен, жаңы мындай айтканда шарттар менен, машинелер менен улап өтө чоң зыян келтиришти. İzleyenler var ya. İzleyenler var ya. Жақсы көремін де. Башыбызды кошуп ынтымак кура баштадык. Ынтымактын аркасынан коом түзүлдү. Ошол коомду эмне кылабыз, кандай иштетебиз, элдердин башындагы кандай кошуп, кандай маселе коебуз деп кеңешип отуруп, анан ушул Тоң районунун кел жан жаныбарын коргойлу, кел өзүбүз атпайлы, кел өзүбүз ушуну колго алалы деп департаментке бардык бул маселе боюнча, мергенчилер департаментине, обществого бардык, көп кишилерге бардык. Анан кеңешин алдык, кеңешин алып, ошол коомду өнүктүрүш үчүн жерди кайтарууга алдык. Департаменттин бул чоң эмгеги бизге ошол баардык балдарыбызга ошол эгерлик удостоверение жазып берип, жерлерибиз картасын чийип, тактап берип, 156 000 гектар Тоң районунун жарымында, мындай айтканда, жарымын биз кайтарууга договор менен алдык. Ошол жерибизди өзүбүз кайтаралы, өзүбүз бир салымыбызды кошолу деп аябай кайтарууга өткөнбүз. Андан кийин эле закондор өзгөрө баштады, ошол атууга тыюу сала баштады. Ошонун негизинде Байбосун коргуну ачтык. Ого чыккан сайын көрөбүз, мурунку менен азыр кийинкини салыштырып, мурун эчкитеке кандай эле, азыр кандай болуп калды, ошону салыштырып отуруп, анан көрүктөй коюп, муну келечекти ойлоп, ошону коргоп, көбөйтүп өсөк, такыр эле жок калчудай деген максаттан ушул ишти баштадык да. Укуң тияка эле туруп тургула деп атам. Жок кетпеди. Ошол жердеги жүргөн жандыктардын саны ушунчалык азайып кеткендиктен ошолорду кайра калыбына келтирүү, ошолордун жашоо турмушун кандай, каяктан каякка өтөт, эмне жейт, эмне менен азыктанат,
ошолорун билүү биз үчүн кызык да. Алда eşik yok. Eşik iki bölüm iki olmaz. Aldı kakras özüdü. Майник нашел. Master'da. Батпаға алды жасты от. Мергенчилик деселе мындай түшүнбөш керек. Баягы баарын атып кырып деген бул мергенчилик менин оюмча илгертен бери келаткан өнөр деп эсептейм. Илгери мисалы үчүн өзүнүн уруусун багыш үчүн ошо мергенчилик кылган болсо, кийинки акыркы замандарда тиги бул мындай спорт катары да кабыл алынат. Анан мисалы үчүн жана талкалап көп атып аткандар буларды деген браконьер деп эсептелинет. Биз мергенчи болгондо биз мыйзам чегинде охот мергенчилик департаменти менен Илимдер академиясы биргеликте процедураларды жүргүзүп, санак жүргүзүп жануарлардын ошолордун санактын негизинде кайсы түргө кандай мергенчилик кылыш керек ошого жараша квота берилчү ар кайсы жаныбарга. Ошонун негизинде биз мыйзамдуу мергенчилик кылчубуз. Мындай ташынганга Баары ушундай ташыбасак муну баары арта албайсың. Бул жумушту жүргүзүүдө башында ушу ар бирибиз өзүбүздүн каражат менен, бул эми менин өзүмдүн жумушум башка, бирок бул экинчи хоббим. Анткени ушу тоо ташка чыгуу, жаратылышты коргоо, ушуларга аёолуу мамиле жасоо ушундай хобби. Анан ошон үчүн биз өзүбүздөн каржылап, бензинин, транспорт расходдорун өткөз, андан кийин ушу Алато Кемп коомдук фонду аркылуу алар ушундай бир долбоор чогуу даярдап, алар долбоор жазышып, ушу бизге бүгүнкү күндө техникалык жактан, техникалык базанын чыңдоо жагынан жардам беришүүдө. Алар бизге форма алып беришти, жана орнотуучу фотоловушка камераларды алып беришти, рацияларды ушундарды алып беришти. Калган буга чейинки чыгымдарын, азыркы бүгүнкү күндө болуп аткан чыгымдарын ар кимибиз өзүбүздүн эле чөнтөбүздөн чыгарып эле, бензинден үзүп, очередтешип барып эле, камераларды барып алмаштырып, көрүп, батарейкаларын көрүп, антип келе беребиз. Sen 300 kalmasın saçtan kanallarda. 10 sekir albayız, bari 8'de nastroy ne Ahmet? Daha başka nasıl albayız bunda? Yok, bu 10 koysam oldu. Öyle başka koysam oldu. Bana gayrı nastroy'a tespit çıkış gerek oldu. Bunun varın nastroy'a. Biz ошол аншлактап код тактачаларды ар кайсы жерибизге орноттук. Ошол ал жерде көргөзүлүп турат, ошол коруктун картасы чийилген. Эмне иш кылганга болбойт ал жерде, мисалы үчүн мергенчилик кылганга болбойт, от жакканга болбойт, чөптөрдүн тамырларын казганга болбойт, куштардын уяларын бузганга болбойт. Ошол сыяктуу анан мал жайганга болбойт деген ошондой белгилер бар. Анан ошону окуган жергиликтүү элдин арасында кичине туура эмес түшүнүктөр болуп жатат. Анан алар менен колдон келишинче иш алып барганга аракет кылып атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө. Уже суздар жеп аткан турбайбы, тутуп аткан турбайбы могунун багына. Жака келип атыптыр да. Даярдайм.
Ya. Var mı? Töksün ananı arlaştır. Bu benim negizi. Ne etigi? Ata-babalar kaytap. Bunu marşadı. Yaka gelip giyikler özünün sorunlandırıp turgan жерде. Бар бересің ал. Бар бересің. Bunu деген сөзсүз түрдө топурак менен аралаштырыш керек да. Антпесе бул жаңы жит, жаңы тузга келбейт. Топурак менен эстесин аралаштырыш керек да муну менен же. Мына моунун баары ошо. Мына моунун баары мурун жалачы да келип алыпчы. Мына моунан шордага. Берчи ошону. Карлыгаштар турбайбы? Жок, карлыгаш эмес. Эмелер турбайбы? Жок, карлыгаш эле. Бул жерде уясы бар. Карлыгаштар. Бул жерде уясы бар. Бактар, балдары бар го дейм, тегерен. Жок, бормоо керек. Биздин жаныбызга кетти. Күлүмө жөнөйт экен эде барай. Жана карлыгаштын балдары ошол жерде да. Бул жерде чабалеке бар. Бул жерде балапандары бар турбайбы? Эки уя турбайбы бул жерде, эскиси жана жаңысы. Бул жерде жана пешехода бар турбайт тиги жерде көрдүң? Ошол шумардан жеп туруп. Абдар алганга. Бата кел. Болчу, буга байласакчы. Мууга койсок болот. Ошого байлап ойлойсуң. Ия. Ошентип Коюп коелу, эмне экенин, эмне жандык экенин билели. Ушу жана мадыл болуп калса жакшы болот эле. Ошол жакшы түшпөй деп азыр. Аябай сак жаныбар турбайбы? Камера даяр беле? Бар. Зым менен майлаш керек го бияк, Ооба, байлы зым. Ачтары? Таш үйүш керек калар каптан да. Эмени капталдабы? Абдар кандай болот экен? Азыр көрөбүз. Ушундайга турмак да керек турбайбы? Ооба. Анда кичинекей бир эме жасаш керек. Кытайлар берген камераны коюп атасыңар да? Ооба. Ооба, ошол камераны коюп атабыз. Ошону кое берели? Ооба, эгер мадылдын эмеси болсо ошону койгула, мадылдын тушунда. Только ошо инфракрасный средине койгуран. Ташка жакыныраак коюп койгула, түшүндө эметсе аябай жапжарк болуп жакшы түшпөй калат да. Алсыраак койгон эмес жок экен да шарты. Таштын коңгуру экен десем. Таштын коңгуруна коюп атабыз да. Таштан шығып кайра отражать етіп қаласың да өзүнчө. Ташка жакын каратпагыла да. Жарайт, аракет кылабыз болушунча. Видео да экен да. Ошо видео эле коюп коелуш. Мен видео кылып чыгасың да. Жети жарым эле болсо, жети. Сен ал жерде чыгып карай берлер. И камераны ачып карай. Көрөлү ана чогуу аны. Могу жерден. Не болуп туруп кара? Бар бекен камера. Керек турмакта отуруп койгон. Кийиктер жүрөт, суур жүрөт. Кыпкызыл суур экен. Бул камераны которбойлу я. Ошо алал. Мал аябай эле көп болот. Суу карлар карачы. Ирүү жатпа ошо. Жазында эртеги суу кирип, сары суулап, сонун болуп калды. Араң эле чыккан. Өткөндө элбистер момундан түшпөдү. Ошол жерден бе? Абай күчөө келгенби? Үчөө келген. Жанагы эки баласын ешип келгенде ушул жерде.
Кулаткан кайсынан? Ошол эки баласын эшип келген бир башка жерден келишти. Башка жактан келди алар мындай. Улат бир камераны талкалап салат. Болгондо жакшы камера. Жакшы камера алып. Жараган камераны талкалабыз. Ana ушул жаткан майдын күрүү деген ушул. Дем алыш уже кыйын болуп калды. Кадимгидей бийиктеген аба жетпей. 3,5 метрге почти чоң. 3,5. Уже аба азая баштады. Ушунга түнү чилдер, Жаткан келип жаган жабайт. түндөн келип жатып, анан эртең менен ушулардан көрүп эле анан аңлап анан жалгыз эле келип, булардан тегеректен эле карап эле, тандап атып алып эле акырын артынан алып кирип кетишкен да. Айылга кайра көрүнбөй үйдө болуп калышты. Айыл келип жеңгемне. Мына илбирстин изин көрдүңөрбү? Изи экен. Жаш илбирстин изи экен мына. Мына. Мына көрдүңөрбү? Мына илбирстин изи мына. Жаш илбирстин изи экен. Жаш илбирс. Кечкен атты да бак, Моуга эме кылган го дейм, моурекиге. Эме капталны яхана. Стап көрөсүз. Эзбек стап көрөсүз. Барбы? Eskisi var da eskireyip da. İçine eskireyip da. Üstüne çıkalım. Erten eğlendi üstüne. Hoca gün düştüğünü olup geldi. Arslan Bey kanday basatız. Жақшылы? Олат акыр. Иә. Қиналып элесиз? Силердин кайсы этиңер? Кечеде уктап турсуз түнү менен кыйналып калган жоксузбу? Кеттик анда жүргүлө. Ошол жерде тетиги жарды айланып туруп ары карай кетебиз. Илбирстин сийгеги ушу жерге келип, ары бери келип, өткөн илбирстин баары ушу жерден сийип, метка кылып кетип турат. Мына могу майланышып, могу жер батташып тургандын баары тең ушу илбирстин сийгеги мына. Азыр бояк жалпакчан бери карап үй жакта барат экен. İlbirstин balдары келип алып камераны чапкылаган. Оюң болуп атат Ушулар бир камераны талкалап атат. Жардан алып чыгып. Жараган камера болчу. Шык-шык деген ушунан артка тартпады. Значит, бул уже без звука коюп салса болду экен, ошо звук чыгат да, значит, мындайчы шум чыгат. Эменин звугу да диафрагманы. А бирок момунда теке мисалы үчүн тоотпой эле жүрбөйт. Теке менен жанакы кичинекей улак, улак Мына чебич. Мешки сак да өзү аябай өз сак жанагы. Жок, бул могу мисалы үчүн тоотпой эле. Түйүнө Түйүнө чейин келип атат. А берки строчки болсо шап эле таанып туруп секирбеди. Жытталып аткан. Могу кичинекей салып аткан.
Анан беркилер болсо полосатый кара. Жанакы Карамышыктар болсо Жок. эме экен. кара көкмүш. Суусарга окшош болчу. Көктө болот экен мадыл. Жайдын күнү көк болот экен. Кыштын күнү сары болот экен мадыл. Бул да өңөт экен жана сусар деп. Кыштын күнү жана илбирс деле копиясы болуп калат. Көгүш болуу эле. Көк полоса. Жок, кыштында сары болуп калат экен. Илбирс эле болуп калат даан эле. А мен жана сырттан көрдүм да. Сырттан көргөн ошо сары экен да. Сары полоса болуп эле. Жанагы эле мышык. Сары да. Жалпак болуп. Аны бул рожасы мындай. Буяк жүн сапсагай болот экен да. Жок. Кандай чөп жеп атат, эмне чөптү жеп атат. Ошону көргөнгө да возможность бар да. Биздин да ойда. Эмнеге? Сен издеген чөптү ошону карайсың да. Эмне чөп жеп атканын. Батыр мисал Мына азыр деле койсо. Батыр мисал үчүн баягы барганда чөптөрдүн баарын сүрөткө тартып чыкпады, баарын интернетке жөнөттү. Элдер болсо отзыв эме жазып атат астыначы. Отзыв жазып атат. Бул мындай чөп, муну мындай капайын. Муна көрдүңөр, бул талкууга келип атат. Көп киши билбейт да чөптүчү. Бул эми коруктун келечеги буюрса жакшы эле деп ойлоп атам да. Бул корук ошо ичиндеги жандыктар көбөйүп башка территорияларга тарап турса, бул жер как-то бир завод сыяктуу болуп калабы деп атам да. Мисалы үчүн кийик жок болуп кетсе, илбирс жок болуп кетип атат. Ошондо бири-бирине байланышып атпайбы. Ошон үчүн жана мен деле Балдар болсо ошол башы бириккени жаратылыш менен тыгыз байланышта болгондуктан, жаратылыштын жанагындай көйгөйлөрүн көрүп тургандыктан ошол баары тең ошо макул болушуп, чын эле ушул бир аз болсок дагы бир жашообузда бир жакшы нерселерди жасап кетели деген демилге менен ушундай ишке бардык да. Бул жумуштун келечеги кийинки муундарды дагы ушу анткен себеби ушул райондун кичи мекенибиздин жаратылышы болсо дагы ошону коргоп калып, кийинки муундарга ошону өткөрүп берүү. Алар да ушул өзүнүн мекенин коргоп, өзүнүн жаратылышын коргоп, өзүнүн киндик тамган мекенин, кичи мекендерин, ошол мекенинде болгон жаратылышты, ошол жан жаныбарларга болгон мамилесин, ошолорду коргоп, алар да ошо уланып кетиш керек деген ой максат. Эң негизги максатыбыз муундан муунга ушул биз жаратылышты коргоп калыш керек. Аларга да биз ошо тарбия иретинде кийинки муундарга ушу үйрөтүп өткөрүп бериш керек. Чыгап туруп эле секрет экен. Бул түптөргө эме туз таштап койсо болчу да экен. Негизи Жок, буякка туз таштабаш керек. Бул жерде илбирстин эмеси да. негизи булар күнүнө 2 маал келип атабы же 1 эле маал келип атабы жерге? Оттокко. Билбейм, могу бир эле келгенде тартылды да. Числосу бир күндүк эле. Число 1 күндүк эле. Бир күндө эле келип. Турковскийдин чыгарган немесин көрдүңөрбү байы Фейсбукта? Эмне деп чыгарды? Могу жандыкты тапкылаш деп тур. Биз сүйлөшүн деп эметсек, шайтан көпөлө экен да. Крупный эмет коюп жакында. Жана жүнүмү? Шайтан көпөлө экен да. Балдар болуп колубуздан келишинче аракетибизди кылып атабыз. Ошо жанакынтип эл арасында сөз болгон сайын биз ого бетер чыйраганга аракет кылып атабыз. Өзүбүздүн чала таштап салбай, ошону аягына чыгарганга аракет кылабыз ошол ишти.